Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Шайлоо деп жүрүп, бүгүн эми Кыргызстаныбызда айрым ачуучундуктар ачыкка чыгып баштаганын көрүп турасыз. Өлкөбүздө тең укуктуулук, анан бай менен бай эместин бирдей укуктарга ээ экендиги тууралуу сөздөрдүн баары жөн гана куру сөз болуп баратканына ого бетер ишенүүгө туура келип калды сыягы. Бүгүн өлкөбүздө накта илгеркидей байманаптык доор кадимкидей төптөлүп калгандай көрүнүп жаткан жокпу? Баары бүтүп эми шайлоодо дагы бай эместер байлардын айтканын кылышы шартпы? Арам акча менен байыгандардын балким кулу болуп береттирбиз. Балким ошондо алар ыраазы болушар. Балким ошондо алар тоюшар. Ошондо алар максатына жетер. Балким ошондо алар карапайым элди тынч коюшар. Антпесе бул көпкөн айрым бай аталар анын партиясына добуш бергиси келбеген бай эместерге бирде сатып алган спортсмендерин жөнөтүп кыйнаса, бирде башкасын салып күн бербей койдуго. Бул өлкөдө өзү качан жарандарыбыз чыныгы коопсуздукка анан чыныгы эркиндикке ээ болду экен. Туура, өзү негизи бул жашоодогу айрыкча биздин коомдо калыптанып калган бир түшүнүк жашап эле келет. Бул биздин кемчилигибизби же бир руханий илдетибизби айтор, ушул мүнөзүбүздөн такыр кайтпас болдук. Мындайча айтканда, такыр эле ушул нерсени жок кылууга духубуз жетпей койду да. Сөз байларды пир тутуп, ал арам менен байыдыбы, уурдап байыдыбы, элди тоноп байыдыбы айырмасы жок. Бай болсо болду, ошонун айтканы айткан, дегени деген болушу керек деп жүргөндөрдүн кесепети тууралуу болуп атат. Бүгүн шайлоодо да дал ушул түшүнүктөгү мекендештерибиздин зыянын бүтүндөй бир өлкөбүз тартканы турат. Мейли, ошол миллионер башчың артында өтүп алып башкарып аткан партияга үгүт иштерин жасай бер. Мейли, ал партия тууралуу жакшы сөздөрүңдү айтып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзө бер. Бирок элди бүгүн колуңда турган арзыбаган мүмкүнчүлүгүңө ишенип, артыңда мен турам, баарына мен жооп берем. Сени любой жерден алып чыгып кетемин деп орусча аралаштырып сүйлөп отурган миллионер кожоюнуңду Кудай көрүп алба. Элди азапка салба, кыйноого салба. Коркутпа, үркүтпө. Жараткандын азабы катуу экенин унутпа. Кожоюнуң Кудай эмес. Ал сени жөн гана колдонуп аткан сага окшогон эле бир адам. Эми кыргыз эли эмне? Добушун дагы өзү каалаганга бербеши керекпи? Мен мугалим элем деп ал өзүнүн жеке тандоо укугунан кечүүгө милдеттүүбү? Же мен алсызмын, эртең башка партияны шайлап койсом, тиги кыйынсынган балдар келип мени дагы ур токмокко алып, өлтүрүп капка салып бир жерге ыргытып таштайт да деп коркуп жашашы керекпи? Кыргыз элинин тагдырын ушундай башаламандык менен жашап турган бир топ адамдар чечип калдыбы? Андай болушуна жол бербеңиз. Бийлик бул эл. Бийликтин баары, күчтүн баары элде. Кыргызстанда кул ээлөөчүлүк доор эмес, андай күндөр өткөн. Эми кайра кайталанбаш керек. Намысыңызга бекем болуңуз. Бүгүн сиздин шайлоо, тандоо укугуңузга акча берип же коркутуп элик кылууга аракет кылып жаткандар, эртең сизди кул кыламын дегендер болуп жүрбөсүн. Алданбаңыз, эркиңизге бекем болуңуз. Бүгүн сиз коркоктук же көңүл коштук кылып коюшуңуз мүмкүн. Бирок эртең сиздин уул кыздарыңыз, неберелериңиз бирөөнүн кол алдындагы адамга айланып, кул ээлөөчүлүк доорундагыдай шартта жашап калбасын. Добушуңузду сатпаңыз, мекенчил болуңуз. Бүгүн сизге кыйын болуп аткандардан коркпоңуз, каршы туруңуз. Укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Бизде мамлекет деген бар, бизде президент деген бар, мыйзам деген бар. Эң эле негизгиси бизде элим жерим деген баатыр мүнөз эч тайманбас лидерлер бар. Бирөөгө тебеленди болуп жашагандан көрө намыска бек болуп өмүр сүргөн туура эмеспи? Кул ээлөөчүлүк доорун алып келип, мен кул ээлөөчү боломун деп аткандардын баарына жаза берилет. Жазаны балким укук коргоо органдары берерине ишенбешиңиз мүмкүн. Бирок бүгүн ал жазаны сиз бере аласыз. Тагдыр сизге ушундай мүмкүнчүлүктү колуңузга алып келди. 4 октябрдагы шайлоо бул дал ошол мүмкүнчүлүк. Сиз добушуңузду таза лидердин партиясына берүү менен берки акчалуу болуп кыйынсынып аткан, анан ошол акчалууга сыйынып аткан тараптарга катуу сокку ура аласыз. Ал сокку ушундай маанилүү күчкө ээ экенин терең түшүнүңүз. Коррупционерлерди адам кыла турган учур келгени качан?
алардын тизгинин мыйзам чегинде тарта тургандарга бийлик берүү учуру келгени качан? Чечим албетте сизде. Саламатта калыңыз.